6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 700 ыктыярчы тартылат. Анын ичинен 50 этникалык кыргыздар жана 50 чет өлкөлүктөр болуп эсептелинет. Учурда ыктыярчы болом дегендерге арыздар кабыл алынып баштаган, жыйынтык апрелдин башында чыгат. Азыркы тапта Борбордук Азия университетинде ыктыярчы болом деп арыз тапшыргандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат жана суроолорго жооп берилүүдө. Өтө турган жайларга барып ыктыярчылык иштерди көргөз. Ыктыярчы болом дегендердин арасында Өмүр Бектурсун уулу да бар. Ал буга чейин да Казакстан, Тажикстан, Кытайда өткөн иш-чараларга катышкан. Англис, араб тилдерин орто деңгээлде билет. Көчмөндөр оюндарына ыктыярчылар кабыл алынары тууралуу жыл башында угуп, арыз берилип баштаганда дароо эле тапшырган. Албетте бул көчмөндөр оюндары Кыргызстанды бир жакшы деңгээлде көрсөткөнгө бир чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Биз дагы буюрса өзүбүздөгү тажрыйба менен Кыргызстандын жаштарын, деги эле Кыргызстандын жаштары, адамдары, кыргызстандыктар кандай экенин көргөзүм келет. Буюрса мен да салым кошкум келет ошол нерсеге. Кыргызстандын атынан Кыргыз элинин меймандостугун көргөзө турган чыныгы азыркы учурдагы баланчолор сиңер. Ыктыярчыларга негизги талаптар 18 жаштан өйдө болушу керек. Ал эми артыкчылыктар тил билген жаштарга берилет. Анткени алардын негизги милдети котормочулук, конокторго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү алардын милдети. Быйыл өзгөчө шарттар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Өзгөчөлүгү биз быйыл ыктыярчыларды 3 ай бою окутабыз. Ошол эле Кыргызстандын салт-санаасынан баштап, Кыргызстандын мамлекет түзүлүшүнөн баштап, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун тарыхы, маданияты, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында болгон улуттук оюндардын тарыхтары жөнүндө жалпы бардыгы биз ыктыярчыларда окутабыз жана ыктыярчылар үчүн атайын Ысык көлдө август айында лагерь өтөт. Мелдешке 100 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу күтүлүүдө. Ачылыш аземи Бишкек Арена стадионунда өтөт. 31 августта борбордо башталып, 1-6 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында уланат. Ал эми жабылуу аземи 6 сентябрда Ысык көлдө болот. Биз азыр ойлоп атабыз, Кудай буйрса 100ден ашык өлкө келет. Азыр эле бул биз сунуштап аткан программада 40тан ашык бул баягы сөзсүз өтчү программаларга кирген спорттор. Анан жанакында көрсөтмө түрүндө болчу да дагы 10 чакты 15 чакты оюндар кирет болуш керек. Бул спорттук маданий иш-чара 2012 жылы демилгеленген. Анын максаты көчмөн элдердин маданий мурасын сактоо жана жайылтуу. Белгилей кетсек, 2025 жылдын декабрь айында Кыргызстан көчмөндөр оюндарынын бренд укугун алган. Бул бренд оюндардын форматын белгилөө, тартибин бекитүү укугун берет. Бермет Ушункулова, Шамин Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.